Кийинки сөздөрдүн топтору булар ата тооштор. Ата тооштордун кимге деген суроого жооп берген түрлөрү. Мен деген сөз I болот, мени деген me болот, мага дегенде me болот. You сен, сени сага дегенде you болот. She бул ал, аял кишиге, кыз кишиге. Her деген аны, ага болот. Ки деген бул эркек кишиге айтабыз, ким болсо аны, ага деп. It деген бул, биз билебиз англис тилинде род жок. Бирок аял кишини өзүнчө she деп айтып коебуз, ал дегенде hini, ал деп эркек кишиге айтабыз. Ошондуктан экөөсүн ушундай айырмалайбыз. It деген бул дегенди түшүндүрөт. Бул жаныбарга жана нерсеге, буюмга айтылуучу ата тооч. They алар, them аларды, аларга болот. We биз, us бизди, бизге. You силер, силерди, силерге you болот. Буну жакшыраак түшүнүү үчүн келгиле мисалды карап көрөбүз. Мен сени көрөм. Мен көрөм дегенди үйрөндүк. I see. Мен сени көрөм дегенде I see you. Акырында you'ну коюп коебуз. Я вижу тебя. I see you. Орусчага сөзмө сөз дал келет экен, кыргызчага мен сени көрөм. Биринчи мен, анан көрөм, анан сени деп айтылат экен. Ошондон англис тилинде. Мен аны аял киши жөнүндө сөз болуп атат, ал деген аны эми көрөм келечекте, Я скоро увижу ее. Я увижу ее. I will see her. Мен аларды көрдүм. Я видел их. Мен аларды көрдүм. I saw them. Аларды көрдүм. Көрүп этиштен улантабыз. Он видит ее. He sees her. Биз аларды көрбөйбүз. Мы их не видим. We don't see them. Эми билүү этишин карап көрөбүз. Знаю. To know, билүү. Мен сени билем. Я знаю тебя. I know you. Алар бизди билишет. Они знают нас. They know us. Биз аларды билбейбиз. Мы их не знаем. We don't know them. We don't know them. Ты меня знаешь? Do you know me? Сен мени билесиңби? Ушундай кылып ролго кирип эмоция менен англис тилинде ата тоошторду айтканды үйрөндүк. Кимди, кимге деген суроого жооп берген ата тоочторду. Эми силер билесиңер.